Жума күнкү түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу демилгеси жогорку кеңештин кароосунан убактылуу алынганы менен анын айланасында талаш тартыш басаңбай элек. Дин менен ишеним өтө назик темалардан болгондуктан жана буга чейинки депутат менен дин аалымынын кайым айтышынан кийин буга эл өкүлдөрү кылдат мамиле жасап, оюн айтуудан карманышууда. Бирок өзүнчө сүйлөшкөндө басымдуусу мусулмандардын дин тутуу жана диний жөрөлгөлөрүн жайылтууга мамлекет тарабынан шарт түзүлүшүнө макул экенин айтышууда. Социалдык маселелер боюнча комитеттин төрагасы Садык Шернияз кыргыз коому каалайбы жокпу жума намазын окугандарга шарт түзүп берүү учур талабы дейт. Биз баары бир келе жатабыз буга. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин коом, биздин мамлекет, Кыргызстан мамлекети буга келе жатат. Бул кайта баары көтөрүлө турган маселе. Мүмкүн бүгүнкү күндө кээ бир комитеттин мүчөлөрүнө бул эртерээк көрүнүп аткан чыгар. Биз буга келебиз баары бир. Бул көрүнүп калды факт катары. Депутат Сайдулла Нышанов түшкү тыныгуунун узаруусунан өлкөгө келүүчү каржылык зыянда эсептелүүгө тийиш экенин айтат. Каржылык кризис болуп атканда бунун бүгүн мүмкүнчүлүк болобу кабыл алган. Анан бул кийин жумуш күнү бир күнгө 1 саатка кийин узарып калышы да мүмкүн. Анан канча пайыз ошол жума намазга барат, буну да бир анализ кылып иликтеп чыгыш керек да. Мен оюмча 1 саат эмес, жарым саат болсо бир топ баарын ыңгайлуу болот эле да. Журналисттер менен эксперттерде да пикирлер түрдүү. 1 саатка да узартып койгондон бул эч кандай деле мамлекетке экономикалык же башка бир зыян келмек эмес. Эч кимге деле тоскоол болгон жок. Мисалы жума намазга барам дегендер барып эле атат. Орозо кармайм дегендер кармап атат. Аны бир мисалы мына жана талкууда Жанар Акаев менин оюмча туура айтты. Муну ошол мамлекеттик кызматкер болобу же жөнөкөй эле бир атуул болобу өзүнүн түздөн түз бекитилген башкаруучусу начальнигинен менен эле мындай жөнөкөй жол менен эле граждандык жол менен эле сүйлөшүп алып эле барса болот. Мыйзамдуу мамлекетте жарандар түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашы керек. Демек мусулмандардын укугу тебеленбеши жана аларда мыйзамды бузбашы үчүн мыйзам кабыл алынышы керек дейт Мыктыбек Арстанбек. Себеби бүгүн жума намазга кетип аткан мусулмандардын дээрлик бардыгы биздин мыйзам боюнча кылмышкер эсептелет. Кызотту бузган болуп эсептелет. Жумуш убактында намазга кетип атат. Жана буга мамлекеттик деңгээлде өзүңөр чоңдоруңар менен сүйлөшүп аласыңар деп уруксат берүү мыйзамды буза бергиле деген сөз да. Эмнеси болсо да талашка парламент депутаттары чекит коет. Документке жогорку кеңеш Рамазан айынан кийин кайтып келет. Демек кызыктын баары алдыда дешет байкоочулар. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.